بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد منهج السالكين kitabın okuğundan arulantawız. Alımlar aytышат, tayammum kılına turgan nerse төрт түрдүү даражада болот. Тартип менен эмне нерсеге таяммум кылынат? Төрт түрдүү даражада деп айтышат. Эң биринчи даража, эң биринчи этап жана эң күчтүүсү бардык алымдар иттифак кылганы, мындайча айтканда бир келишимге келгени жердеги чаңы бар топурак менен таяммум кылуу. Чаңы бар, топырағы бар жерге келіп тұрып, мына ушул жерге қолыңызды ұрып таяммум қылсаңыз, бұл ең күшті сыпат. Мындайша айтканда, мында ешқандай талаш тартыш жоқ. Алымдардың бір келишимине көрө. Экинчи бир даражасы чаңы бар топырақ, бирок жерде эмес, жерден көчүрүлгөн. Мисалы, bir idişke toprak salıngan, çаңы бар, ошол идиштеги топуракка колуңузду уруп, таяммум кыла турган болсоңуз, бул экинчи түрдөгү даражадагы таяммум кылуу, мында да эч кандай хилаф жок, талаш тартыш жок алымдардын ортосунда. Таяммум кылуу дурус. Мисалы, оорукчан кишилер жаткан орундарында топырақтың мүмкіндігі болбосо, анан бір идиште топырақ алып барылған болса, андан таяммум кылынса, эч кандай карама-каршылык жок дейбиз. Үчүнчү даража жер жынсынан болбосого, бирок чаң боло турган болсо, чаңы бар боло турган болсо, мисалы, көптөн бери турган төшөк. Кээде аны урсаңыз чаң чыгат. Topraktan çаңы бар, бирок төшөктүн өзү жер жынсынан эмес. Бул бир материал. Мында да таяммум алуу дурус, бирок мүмкүндүк болушунча алгачкы эки даражага кадыр болгон адам мындай сүрөттө мындай кылбасын, мындай сүрөттө таяммум албасын, муну кылбасын. Чаңы бар топуракка кадыр болгон адам мындай таяммум кылбасын, мүмкүн болушунча. Эгер ошол эки даража табылбаса, мына ушундай сүрөттө таяммум кылса өтө берет. Мурунку алымдар мисал келтиришкен, кээде айвандын денесине урсаңыз да чаң чыгуусу мүмкүн. Айвандын денесине урганда чаң чыга турган болсо, ошонун өзү жетиштүү. Айван өзү жер жынсынан эмес, бирок чыгып жаткан чаң жер жынсынан болгон үчүн жетиштүү деп айтабыз. Эми төртүнчү даража жер жынсынан болгон нерсе го, бирок чаң болбосо, сылык таш. Жер жынсынан сылык таш, жер жынсынан бирок үстүндө чаңы жок. Же кум, чөлдөгү кумдар. Анын топурактан айырмасы бар. Адатта бизде кум шыбакта колдонушат. Анын чаңы бар, анын чаңы жок. Анын чаңы жок, бирок жер жынсынан. Мына ушул чаңы жок, бирок жер жынсынан болгон нерсе менен таяммум алса болобу же жокпу? Бул да ихтилафтуу маселе. Бирок туурарагы таяммум алса болот. Мына ушул таяммумдун төрт даражасы бар. Алгачкы даражаларына, этаптарына кадыр болгон адам мүмкүндүгү болушунча, мүмкүндүгү болсо кийинки даражаларга өтпөсү керек. Ал эми бешинчи бир абал жер жынсынан болбосо жана чаңы жок боло турган болсо, анда таяммум алуу дурус эмес. Мисалы, мына ушул стол. Ушул стол, бул стол жер жынсынан эмес, чаң да жок.
ошол столго таяммум кылынса өтпөйт. Ал жер жинсинен эмес, жана анда чаң да жок. Же чаңы болсого, бирок топурактын чаңы болбосо, мисалы унга урсаңыз чаң чыгат. Ал ундун өзүнүн чаңы, ал топурактын чаңы эмес. Демек, унга урганда чаң чыкса, аны менен таяммум алса болот экен дейилбейт. Анткени ал жер жинсинен эмес, жана чыгып турган чаң да жер жинсинен эмес. Андан таяммум алып болбойт. Автор рахимахулла айтты: وَمَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَا يَمَسَّ الْمُصْحَفَ. Автор рахимахулла кандай дарат алынат? Гусулду кандай сүрөттө алабыз, жана суу жок болсо кандай таяммум алуу керек? Мына ушуларды баяндап болгондон кийин эми даратсыз кишиге тыюу салынган амалдарды баяндап жатат. Даратсыз кишиге кайсы амалдар арам болот? Дарат алмайынча кайсы амалдарды кылуу арам болот? Айтып жатат, даратсыз кишиге 3 амал арам болот. Биринчиси, намаз окуусу арам. Имам Муслим риваят кылган хадисте: «Ла туқбалу салату би гайри тухур». Даратсыз намаз кабыл алынбайт деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Намаз окуу үчүн албетте дарат шарт кылынат. Экинчи бир орун «Вала ан ятуфа бил байт». Таваф үчүн да албетте дарат шарт кылынат. Даратсыз киши таваф кылбайт. Даратсыз таваф кылынбайт. Бирок алымдардын хилафы бар. Бир киши дараттуу абалда таваф кылып жаткан болсо, экинчи же үчүнчү жолу таваф кылып болгондон кийин, Каабаны айланып болгондон кийин дараты бузулса, чыгып дарат алып келсе, башынан баштайбы тавафты же келген жеринен улантып кетеби? Бул маселеде ихтилаф бар. Этияттуурагы башынан баштоо. Анткени саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ат-тавафу фил байт ас-сала». Байтулланы айланасында таваф кылуу бул кудум намаздай деп айтты. 4 рекеттүү намаздын экинчи рекетинен кийин даратыңыз бузулса, дарат алып келип келген жерден улантасызбы намазды, же башынан баштайсызбы? Башынан баштайсыз. Кудум ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда тавафты эмнеге окшотту? Намазга окшотту. Демек, башынан баштайт деп айтышат алымдар. Мына ушул этияттуураак, валлаху а'лам. Башынан башталат. Үчүнчү арам болгон амал даратсыз кишиге «Вала ямассал мусхаф». Куранды даратсыз кармап болбойт. Көңүл буруңуздар, Куранды кармоо тууралуу сөз болуп жатат. Куранды кармабай окуу бул дурус. Даратсыз киши Куранды кармабай окуусу дурус. Жаттаган сүрөлөрүн кайтарып окуусу дурус. Куранды кармабай туруп окуу, жат окуу бул дурус. Сахих хадисте келет. Бухариде Ибн Аббас радиаллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айтты. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө барып түнөгөн түнү Ибн Аббас радиаллаху анху эмне деп айтат? Түндө туруп көзүн ышкады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уйкудан туруп. Жана Али Имран сүрөсүнүн акыркы 10 аятын окуп туруп, кийин туруп дарат алды деп келет. Демек, бул хадиске көрө дарат алуудан алдын уйкудан тургандан кийин эле Куран окуп жатат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Муну далил кылып алымдар даратсыз адам Куран окуса болот, бирок бул орундагы маселе Куранды кармоосу дурус эмес. Кала берсе окубай бир тарапка алып коюу керек боло турган болсо да, Куранды даратсыз кармап болбойт. Буга алымдар Вакыя сүрөсүндөгү аятты далил кылып келтиришет. Ла ямассуху иллал мутаххарун. Аны таза гана адамдар кармайт деп айтылган мына ушул сүрөдө. Эгер бул аят Лавхул Махфуз тууралуу сөз кылынган болсо да, Лавхул Махфуздагы Куранды бир гана таза заттар кармаганындай, жердеги Куранды да таза адамдар кармоосу керек. Мындан башка бир хадис келет. Ла ямассул Курану илля тахир.
аны таза адам гана кармасын деген хадисти да далил кылышкан алымдар. Ушуга көрө даратсыз киши Куранды кармоосу болбойт. Эми тафсир китепти болсочу, тафсир китептерин даратсыз кармаса болобу? Куран менен башка бир сөз аралашкан болсо, мындан максат тафсир китептери. Тафсир китептерин даратсыз кармаса болобу же жокпу? Алымдар бул маселеде эмне деп айтышкан? Көбүнчө алымдар бул маселеде эмне деп айтышкан? Көбүнө карап өкүм беребиз. Эгер Куран аяттары көп болуп, тафсир кылынган сөздөр, тафсир Курандын сөздөрүнөн азыраак болсо, ал Курандын өкүмүн алат, аны кармап болбойт дешет. Эгер тафсир сөздөрү Курандын сөздөрүнөн көбүрөөк боло турган болсо, аны даратсыз кармаса болот деп айтышкан. Мисалы, кээ бир алымдар айтат, Жалалайн тафсирин харфтарын эсептеген убакытта Куран аяттарынан бир харф, бир тамга ашыкча болуп чыккан. Атайлап кылышкан, даратсыз кармасак болор бекен дешип, даратсыз кармап пайдаланууга мүмкүндүк болуусу үчүн даратсыз кармап пайдалануу максатта. Тафсир Жалалайн тафсири эмне үчүн бул тафсир мындай деп аталган? Тафсир Жалалайн деп аталган. Антикени бул тафсирди Жалалуддин Суюти жана Жалалуддин Махалли жазган. Жалалуддин Суюти жана Жалалуддин Махалли жазган. Устаз менен шакирт жазган. Жалалуддин Махалли устаз, Жалалуддин Суюти устазынын тафсирин толтурган. Эки алымдын катышуусунда жазылган үчүн Жалалайн деп аталган. Ушул тафсирде бир харф ашыкча деп айтышкан. Кээ бир алымдар айтышат, ушул орунда бул качан Курандын өкүмүн албайт, даратсыз кармаса болот, тафсир тамгалары Куран тамгаларынан көбүрөөк болсо. Эгер ортодо Куран өзүнчө жазылган болсочу, азыр Куран көп нускаларда, көп тафсир китептеринде Куран ортосунда толук жазылып келет, кийин жанында аяттары менен тафсир айтылат, тафсири баяндалат. Бул эми валлаху алам Курандын өкүмүн алат. Анткени Куран толугу менен бар, жана тафсир кылынып жаткан кезде дагы кайталанат. Демек, бул Курандын өзүнүн өкүмүн алат. Кармап болбойт даратсыз. Демек, даратсыз кишиге арам болгон амалдар канча экен? Намаз окуу, таваф кылуу жана Куранды кармоо. Башкача ибара менен айтайлы, дарат алуу качан важип болот? Ушул 3 орунда важип болот. Намаз окууну каалаган киши үчүн, Каабаны таваф кылууну каалаган киши үчүн, жана Куранды кармоону каалаган киши үчүн дарат алуу важип болот. Ва язиду ман алейхи хадасун акбар аннаху ла яқрау шай'ан минал Кур'ан ва ла ялбасу фил масжиди била удуин. Даратсыз болгон кишиге 3 амал арам экен. Ал эми жунуп болгон кишиге 5 амал арам болуп саналат. Үчөөсү жогоруда өткөнү. 4-ncü, 5-nji эмне экен? Ла яқрау шай'ан минал Кур'ан. Жунуп киши Куран окуусу арам. Демек, Куран окууну жунуп кишиге арам деп айтты. Даратсыз киши Куран окуусу арам деп айтылган жок. Кармоо арам деп айтты. Жунуп киши Куранды окуусу да жана кармоосу да арам. Али радияллаху анхудан келген хадис бар. Юқриунал Кур'ана ала кулли хал ма лам якун жунубан. Али радияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар кандай абалда бизге Куранды окуйт эле, бизге Куран окуп берет эле. Эгер жунуп абалда болбосо, дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар кандай абалда бизге Куран окуп берет эле, Куранды үйрөтөт эле, Куранды окуйт эле, эгер жунуп абалда болбосо. Жунуп болсо окутпайт эле деген маселе келип чыгып жатат. Жунуп абалда Куран окуп болбойт деген нерсе түшүнүлөт. Бул хадисте ихтилаф бар, бирок Ибн Хаджар рахимахулла хадисте хасан деп айткан. 5-nji жунуп болгон киши үчүн арам болгон иштердин бири вала ялбасу фил масжид била удуин. Мечитте калуусу арам.
Junup болгон kişinin meçitte kalуусу aram, бирок даратсыз деп айтты. Бирок даратсыз деп айтты. Егер meçitte kalууга туура келип калса, junup болуп калган киши ошол замат гусул алуунун мүмкүндүгү болбосо, эч болбосо дарат алсын дейт алымдар. Дарат алсын дейт алымдар. Дарат жунуптукту жеңилдетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суроо берилгенде, аяркуду ахадуна ва ху жунубун, жунуп абалда биздин бирөөбүз уктаса болобу деп айткан кезде, ооба, бирок дарат алсаңар деп айтты. Дарат алуу жунуптукту жеңилдетет. Мечитте жунуп абалда отурууга мажбур болуп калган киши зарыл болуп калса, дарат алып жунуптугун жеңилдетип отурсун дейбиз дарат менен. Качан гусул алууга мүмкүндүк болсо, гусул алуусу керек болот. Ата ибн Ясар рахимахулла табииндерден болуп саналат, айтат: Раайту риджалан мин асхаби Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. Bir kança Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını gördüm. Junup avalda meçitte otura verişeteli. Eğer darat alışsa dep aytıp жатат. Oşol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları darat alıp junup avalda meçitte oturuşateli deydi. Muну Zayd ibn Mansur sunanдарында риваят кылган, санады хасан болуп саналат. Бирок жунуп кишинин мечиттен өтүп кетүүсү бул дурус деп айтышкан, дурус деп айтылган. Аллах Таала Куранда айтат: "Илля абири сабилин", өтүп кетсе боло берет, болбосом дурус эмес. Ва тазидул хайд ва нуфаса, хайз көргөн аял нифастагы аялга. Хайз көргөн аял жана нифастагы аялга 8 амал арам болуп саналат. 5 жогоруда өткөндөр жана 3 ашыкча кылынат, жогорку 5-гө, ошондо 6-чысы аннаха ла тасуму, орозо тутпайт. Хайз нифас көргөн аял орозо тутпайт. Орозо тутуусу арам, бирок качан тазаланса, хайз канынан тазаланса, казасын тутуп берет. Кала берсе алымдар айтышат, аял киши орозо күнү орозо тутуп алган, Шам намазынын азанына 1 минут калганда хайыз каны келип калса, ошол күнгү орозосу орозо эмес, кайрадан хайыз канынан тазалангандан кийин ошол күндүн орозосун, казасын кармап берүүсү керек болот. Вала яхил ватуха, жана хайыз көргөн аял жана нифас көргөн аялга арам болгон амалдардын бири, ери хайыз көргөн убакытта аялына жакындоосу арам болуп саналат. Нифас көргөн аялга нифас убактында ери жакындоосу арам болуп саналат. Эми 8-чиси вала талакуха, хайыз көргөн аялды хайыз абалында талак берүү арам болуп саналат. Демек, талак эркек кишинин ачуусу келгенде бериле турган нерсе эмес, айтыла бере турган нерсе эмес, балким сүннөткө ылайык болуусу үчүн абалга кароосу керек болот. Хайыз абалда болсо сабыр кылуусу керек болот. Хайыздан тазаланганга чейин, эгер хайыз абалда болбосо, жакындык кылганбы же жокпу, ушуга карап туруп талак берилүүсү керек. Бирок таза абалда болсого, хайыз жакындык кылган болсо да, талагын бербей туруу керек. Хайыз ошол таза абалда болсого, хайыз көргөн эмес, жакындык кылган болсо да талагын бербей туруу керек. Хайыздан тазалангандан кийин жакындык кылбай туруп талак берсе сүннөткө ылайык болот. Иншалла бул маселелерди талак китебинде өтөбүз. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.